Айданек Мамасалиева 9-класстын бүтүрүүчүсү. Ош шаарындагы көптөгөн бүтүрүүчүлөр сыяктуу эле алдыда кайсы кесипти тандасам деп жүргөн чагы. Кыргызстандан сыртка чыгып билимин улантууну самагандар көп. Алардын катарында Айданекте өзү кызыккан тармакты тандап азыртан даярданып жүрөт. Менин оюмча, биздин Ош шаарыбызда көптөгөн окуучулар башка жакка барып, билим алгысы келет. Жана бул аябай чоң мүмкүнчүлүк болот алар үчүн деп ойлойм. Ошо анын вуздар бизге кандай тармакта кетиш керек экенин толугураак маалымат берип, көрсөтүп беришсе аябай жакшы болмок. Кайсы багытта кетсең туура болот жана өзүң эмнени каалап атасың, ошол тараптан сүйлөшүп кетишсе аябай жакшы болмок. Биз көбүрөөк билим алмакпыз. Бүгүн Ош шаарындагы мектепте аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр Евразиялык кызматташуу биримдигинин алкагында түзүлгөн келишимдин негизинде окуп жаткан билим көргөзмөсүнө келишти. Анда бүтүрүүчүлөргө Орусия, Белоруссия жана Казакстандын алдыңкы жогорку окуу жайлары өздөрүнүн билим берүүсү менен тааныштырды. Климат такой же, как и у вас, очень удобно и хорошо будет при переезде. Бүтүрүүчүлөр жогорку билим менен IT жана технология жаатында улантууну каалашат. Анткени ушул тармактарда көп суроолорду берип кызыгып жүрүшкөндөр көп. Анан дагы айлык маянасы жогору болгон кесиптерди аркаласак дешет. Ну, наверное, это первое проживание. Бүтүрүүчүлөрдү биринчи кезекте жатагана кызыктырат. Анткени алар алыстан келип окушат эмеспи. Анан IT тармагына кызыккандар көп, медицина тууралуу сурагандар да көп. Бизде биотехнология бар. Анда дарылоонун жолдорун ойлоп чыгышат. Мисалы биздин окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү коронавируска каршы вакцина иштеп чыгышууга катышкан. Бул тармак азыр өнүгүүгө жана көп акы төлөнөт. И очень высокооплачиваемое направление. Быйылкы жылы билим көргөзмөсүнө келген окуу жайлардын саны көп. Буга чейин 12 билим берүү мекемеси катышып келсе, бул ирет 21 жогорку окуу жайдын өкүлдөрү көргөзмөгө катышууда. Кош дипломдук боюнча келишимдер түзүлгөн. Демек, Ош мамлекеттик университетинде окуп, Орусиянын жогорку окуу жайларында да биргеликте билим алса болот. Жана окуусун аяктагандар Кыргызстанда, Орусияда ишмердүүлүгүн улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Маалымат багыты өнүккөн мезгил болсо дагы, ким болом, кайсыл багытта окуйм деген суроолор көп болуп атат да. Мына ушул площадка, бүгүнкү площадка алар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бул ошол бир эле Кыргызстанда эле эмес, Россия Федерациясында жана башка республикалардын чоң окуу жайларына тапшырууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү көргөзмөдө айрыкча экономика багыты, менеджмент багыты, IT багыты боюнча көп жогорку окуу жайлар келген, инженериялык техникалык багыттарда да көп жогорку окуу жайлар келген. Бүгүн мен ойлоймун, аябай мындай жакшы багытты тандоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп турат. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск шаарларынан жана Балтикадан, Белоруссиядан, Казакстандан келген жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү бүтүрүүчүлөрдүн кызыккан суроолоруна жооп берип, кеңири маалымат алуу аянтчасы түзүлдү. Порядка 1000 бюджетных мест для граждан Кыргызстана сейчас есть в этом году. Соответственно, есть тенденция к увеличению. Миңдеген кыргызстандык студенттер үчүн бюджеттик орундар бөлүнгөн бул жылы. Жылдан жылга бул көрсөткүчтөр өсүүдө десек болот. Анткени студенттердин саны көбөйүүдө, стипендия берүү да колго алынган. Бул да студенттер үчүн стимул болот. Как я сказал, есть возможности проживания комфортного, есть возможности быстрого доступа к месту обучения. Поэтому я думаю, что здесь наши участники постарались создать максимально комфортные условия для учеников, выпускников школ. Билим көргөзмөсүнө Оштогу мектептин мугалимдери, бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери да катышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.